ЛТР мамлекеттик телеканалы көз карандысыз поликлиника басылмасын сотко бере турганын билдирди. Бул тууралуу телеканалдын атайын чыгарылышында айтылат. Белгилей кетсек, буга чейин телеканал Садыр Жапаров президент болуп турганда энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн бир дагы насыя албагандыгын көрсөткөн сюжет чыгарган. Поликлиника бул маалыматты калп деп атап, анын себебин расмий билдирүүлөргө таянуу менен түшүндүргөн. Ал эми президенттик аппараттын басма сөз кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков бул тууралуу билдирип, макалада поликлиника басылмасынын директору Дилбар Алимова журналисттин этикасын жана эки тараптын версиясын көрсөтүүнү камтыган объективдүүлүк принцибин бузду деген. Ал эми поликлиника басылмасынын директору Дилбар Алимова жаралган жагдай боюнча жооп берип, материалда айтылып жаткан ар бир маалыматка далил бар экенин билдирген. Түркиядагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул маалыматты элчи Руслан Казакбаев билдирди. Элчиликтин өкүлчүлүктөрү жер титирөөдөн жабыркаган аймактардан кыргызстандыктарды эвакуациялоо иштерин улантып жатышат. Буга чейин маалым болгондой, Казакстан Республикасынын учагы менен Газиантеп шаарынан Кыргызстандын 22 жаранын, анын ичинде 1 жаш бала эвакуацияланды. Учак Астана шаарына конгон. Жер титирөөдөн катуу жабыркаган Хатай шаарынан 8 жаран чыгарылды. Ошондой эле Өзбекстан Республикасынын атайын учагы менен Ташкент шаарына Кыргыз Республикасынын 6 жаранын жөнөтүү пландалууда. Кырсык болгон аймактагы Кыргызстандын жарандарына жылуу кийимгече, жууркан төшөк, суу жана тамак аш менен жардам көрсөтүү аракеттери көрүлүп жатат, деди элчи. Нурлан Мотуевдин үйүндө кол салуу болду. Бул тууралуу ал өзү билдирип, видеосун жарыялады. Анын айтымында окуя 9 февралга караган түнү саат 2-де болгон. Мен дароо эле 102 кызматына чалдым. Милиция кызматкерлери келгичекти кошуналарыма байланыштым. Алар дарбазанын эшиги ачык экенин айтышты. Анын ичине киргендер гараждагы унаамдын номерин алып кетишиптир, деди Нурлан Мотуев. Түркия менен Сириядагы жер титирөөдөн каза болгондор жалпысынан 15 миңден ашканын 9 февралда эртең менен BBC кабарлады. Алардын 12,5 миңдейи Түркияда экенин бул өлкөнүн табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу агенттиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жарат алгандар 63 миңден тегерегинде болууда. Куткаруу иштери уланып жатат. 6 февралда Түркия менен Сирия чектеш аймакта 2 жолу күчү 7,8 балга жеткен жер титирөө катталган. Табигый кырсык Түркиянын 10 аймагында болду. Бул өлкөдө расмий эсепте 25 миңдей кыргыз жараны бар. Каза болгондор жана жарат алгандар арасында кыргызстандыктар жок экенин өлкөнүн тышкы иштер министринин соңку маалыматында айтылды.